Bismillah, elhamdülillah, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, amansızlar. Bugün 14 fevral 2025 yıl Qurshap ayılыбыз ушул кичик айылы ынтымак айылында бир орукчан эжекебизге кайрылганына байланыштуу келип зыярат кылдык эле. Чынында ошол бир өпкөсү алынып, экинчи өпкө калып, ошол бир өпкө өзү жалгыз болгонуна байланыштуу дем алышы кыйналып, мындай аппаратта отурат экен бир туугандар. Бирок бул аппарат азыркы күндө зергерден алдык дедиңизби? Зергерден ошол өздөрү мурун жашаган жерден алганына байланыштуу бул ушу эртели кечпи сурайт экен, алып кетет экен элери. Азыр эми мындай аппарат алайын десе, бул аппараттагы азыр адашпасам бир 50-60 миң сом акча болсо керек. Азыр урматтуу жамаат, эгер мүмкүн болсо ушундай аппарат алып беришке аракет кылсакпы, топтолуп, себеби эми өзүңүздөр билесиздер, бир кол бутуң оорусо бир жөн. Бул эми азыр дем кысып, дем ала албай калган адамга дүйнө тар көрүнөт да бир туугандар. Анан ушул февралдын акырында ушул азыр Ошто ошол 15 күн дедиңиздер, 15 күн жата турган лечениясы бар экен. Ага ошол 20 миң сомдой тыйын кетет экен да. Эгер аппарат алып бере албай калсак дагы, хотя бы ошол 20 миң сом акчасын топтоп берип койсок, мына сиздер менен канчалаган иштерди кылып атабыз биримдиги менен, себеби албетте элибизге, журтубузга, ушул айылыбызда бир туугандарга жардам беребиз, анда кимге жардам беребиз? Келиңиздер бир туугандар, бир аракет кылып, мүмкүн ушул аппаратты алып берип койсок, өздөрүнүнкү бир менчик сыяктуу болуп кала турган болсо, коркпой эле кеңири иштете берет да. Ошого бир сиздерге азыр ушул номер видеону ташташка аракет кылабыз. Ошол кадымкыдай эле ошол өзүбүздүн номерибиз бар, 0220 63 73 43, ошол Билайн, ошондо эмбанк картабыз бар, ошол Тургун Музафар деп чыгат. Ошого эгер мүмкүн болсо, же бирөөңүздөр эгер өзүм эле жалгыз алып берип коем десеңиздер, биз менен байланышсаңыздар, биз ушул эженин номерин беребиз. Өзү менен байланышып, алып келип ушул ынтымак айылында, Куршаптагы ынтымак айылга келип алып кел берсеңиз дагы болор. Өзүң көзүңүздөр менен көрүпчү. Ошо урматтуу жамаат, дагы бир жолу алдын ала рахмат дейбиз. Себеби албетте бири-бирибизге бүгүнкү күндө бир колдон келишинче, бир баягы пайгамбарыбыз айткандай, садака ирады, бала садака кылып жардам берсең, канча бизге, үй бүлөбүзгө, бала чакабызга келип аткан бале оопаттардан, кырсыктардан сактай турган деген максат менен ошо ыхсан кыла турган болсок, жардам болот иншалла. Биз азыр бул эжекейдин өзүнүн жүзүн тартканы, эжеке өзү дагы кыжалат болуп атат, эми эл журт, тууган урук дегендей. Анан биз дагы ушуну туура түшүндүк, ошого видеого тартпадык. Эгер кимде ким ушул келип көрөм десе, же телефон номери болсо, ушул менен ушул эже сиңилдер номерин беребиз. Байланышып, кеңири таанышып, сүйлөсөңүздөр боло берет иншалла. Алдын ала дагы бир жолу рахмат. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.